Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарынын аймагында 2021-жылдын 1-апрелден 3-апрелге чейин өтүүчү Коопсуздук 2021 жана Калыптоо 2021 биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгууларга даярдыкты улантууда. Бүгүн аскердик техникаларда машыгуу башталды. Биргелешкен аракеттердин жүрүшүндө өздүк курам күчүрмөн абалдагы шарттарга багытталып коюлган күчүрмөн тапшырманы аткаруу үчүн аскер бөлүктөрдүн кошундарынын курамында макулдашылган аракеттерди иштеп чыгышууда. Аталган маневрлардын темасы республиканын айрым аймактарында аскердик абалды жана өзгөчө кырдаал киргизилген шарттарда аскердик органдардын, мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштери жана аскердик түзүмдөрдүн практикалык мобилизациялоосу жана курчутулган кырдаалда күчүрмөн тапшырмаларды аткаруу болуп саналат. Машыгууга 2000ге жакын адам катышып, 100ге жакын автомобилдер, брондолгон жана атайын техникалар, 20га чейинки артиллериялык система, ошондой эле 10дой авиациялык техника тартылат. Буга чейин Кыргыз Республикасынын Коргоо министри генерал-майор Талайбек Өмүралиев түштүк регионуна болгон ыкчам таба иш сапарында командалык пункттардын жайгашуусу, дайындалган аскерлердин колдонулуусу, окуу материалдык базасы жана алдыдагы машыгууларды ар тараптуу камсыздоосу менен таанышып чыккан.